Эй, чал. Жашаған келсе, бұл күнді ұмытып қой, Молодой, медаль жібойсың? Журналист қыздың нөмірін алып алдың ба? Татынақай екен. Свидание шақырып ұқсайды. Ты не такой-то? Сен әртісің бе? Тиктокта блогер болып кетті анда. Машинада ориентировка берілді. О, планта қақпат кергізілді. Көзімді ашшы. Тұрбайсыңар бе? Не болған? Алло, алло, милиция, милиция! Не oldu? Көше камераларды қарадың? Бар жиындық? Так. Камераларды қарадым. Баш аяғы примерно 8-де камера қарап шықтым ұқсайды. Бірақ еш жақтан ілінбей жатты. Талай байке, бұлар алдын ала маршрут түзіп дайындап қойышқан ұқсайды. Бірақ бір 2 камера бар. Ошолар текшеріп шығыш керек. Қарасаңыз бұл жерде, Талай байке. Объездойдың кесілішінде түс мұндай. Отырсың. Шеф шықырып өтеді. Барып келейінші. Не oldu таке? Жаңа разбойдың хабары бар ғой? Іштеп атасыңар ғой? Қашан ашасыңар? Іштеп атабыз. Бұйырса ашабыз. Мен деле іштеп атам. Не іш қылдыңар? Қана?
Ачпайсың тезірек? Токтобек көч, эми биз ойноп жүргөн жерибиз жок да. Бир эки зацепка бар, буюрса ачабыз. Хорошо. Мындай таке. Озерныйдан бир чабан бир адамдын өлүгүн таап алыптыр. Ошол жакка барчы. Балким тиги разбойго тиешеси бар. Жарайт, шеф. Кандай жаке? Жакшы. Не болуптур? Эки жол бычак салыптыр. Окшош эле почерк. Өздүгү такталды. Такталып атат. Чөнтөгүн карачы. Тур үйрөн. Берчи перчатки. Такойка. Паспорт. Бер алып келчи. Алло, салам алейкум, Улик. Салам, таке. Азыр мен бир кишинин сүрөтүн жибердим, ошонун данныйларын көтөрүп берчи. Аялын, туугандарынын. Так, таке. Анда бүгүн же эртең базадан карап берейин, э? Аха, рахмат. Шө, давай, байланышты. Жүрүп кеттик. Жолдошуңуз тууралуу айтып бериңизчи. Көп жылдан бери Москвада жашачубуз. Ошол жакта такси айдачу. Мен болсо супермаркетте кассада иштечүмүн.
Балдарыбыз болсо бул жакта чоң ата чоң энесинде калган болчу. Москвадан чогулткан акчабызга жан конуштан участок алып үй салып атканбыз. Машинаны дагы ошо Москвадан чогулткан акчасын алган болчу. Үйүбүздүн чатырын күн суук түшүп кеткенче бүтүрүп алалы деп күнү түнү далбалактап иштеп жүргөн болчу. Эжеке ошол машинанын документтери же сүрөттөрү барбы? Документтери жок. Көлгө баратканда бир жолу түшкөн. Бул ошол эле сүрөт бар. Ошол түнү ал бирөөлөргө жолугам деген эмес беле? Кадимкидей эле жумушуна кеткен болчу такси айдаган. Акыркы чалганымда Озерныйда жүрөм, 1 сааттан кийин барам деген болчу. Негедир жүрөгүм сезгендей жумушка барбай эле койчу деген болчумун. Кызымдын да туулган күнү болчу. Планшет белек кылам деп сөз берип койгон. Ошого иштеп акча таап келе калайын деп үйгө кайтып келген жок. Су берип койчу. Карындаш, сиз азыр үйгө бара бериңиз. Сиз менен байланышабыз. Бул баягылар эле. Таксилердин акчасы көптөр эмес. Ашып кетсе 12 000 сом бар экен бирөөсүнүн жанында. Телефондор деле арзан. Булар машиналарды сатыш үчүн тоноо болмош керек. Машиналарды текшердиңби? Границадан өтүшүп кетпи? Жок, так эке. Шаардын ошол кылмыш болгон түнү эле чыгып атат. Андан кийин базадан чыккан жок. Бир идея бар. Жүр кеттик.
Тур дүкенге кирип 1 литр арак, туздалган батыраң, помидор, колбаса, анан 2 пачка тамак алып чыкчы. Неге байке? Тур бар. Айтканда кыла берсең. Тайган сериалынын даамдуу дөмөрчүсү Буфет, маданияттуу ашканалар тармагы. Здорово, Славик. Здорово таки. Че? Все, преступников ловишь? Ну, как видишь. Как поживаешь? Хорошо. Видишь, вон. Работаю. Так, Славик, когда закрываешься? Скоро. А что-то срочно? Да нет, просто хотел поведать своего старого друга. Ну, подожди чуток. Я стесняюсь спросить. Есть что? Обижаешь, Славик. Интригуешь. Ну так это, с этого надо было и начинать. Все, я закрываюсь. Располагайтесь. О! Вот она. Все. Нашинкуем, нарежем. Давай будем. Благодарю. Хорошее время было. А помнишь, ты меня у ЦУМа поймал? Да как это забыть? Конечно, помню. Ведь когда меня закрыл, у меня ж мама заболела. А я навестить не мог. На похороны тоже приехать не смог. Жена бросила. Но я на тебя зла не держу. Я ж когда в лагере сидел, много о чем думал, осознал. Неправильно решил. Зло творил. Кстати, я же недавно женился. На однокласснице. Серьезно? Да я покажу сейчас. Смотри, сейчас. Андрей. Вот она моя красавица. Да, красивая. На, смотри. Поздравляю. Благодарю. Давай выпьем за это. Давай. Братан, ты чего все так опером-то и гоняешь? Славик, ты же сам знаешь. Так у нас на госслужбе бывает. Кто умеет вертеться,
У кого бабок много, тот и двигается по карьере. А такие, как я, вот такие сидят всю жизнь. Да. Давай выпьем. Давай. Чего, молодой не пьет? Он не пьет. Он у нас спортсмен. Новое поколение оперов воспитываешь. Ну, как видишь. Молодец, братишка. Хочешь анекдот расскажу? Я в интернете вычитал. Знаешь почему День учителя и День работников уголовного розыска празднуются в один день? Потому что опера исправляют ошибки учителей. Машина там я каплялся. Слушай, Славик, я чего пришел-то? Я хотел что-то спросить у тебя. Спрашивай, братан. Ну ты же знаешь. Я давно от всех дел отошел. Да, я знаю. Просто смотри, как у нас получается. У нас уже 5-й факт разбоя по городу. 5-й факт. Заказывают таксистов, выезжают за город. Там грабят их деньги, телефон, ну, как обычно. Забирают машины. А машины нигде не числятся. Границу не переходили. По базе пробиваем совершение преступления по городу. Они не фиксируются. Как ты думаешь, может, они по запчастям разбирают и продают? Слушай, а ты помнишь моего братишку Димана? Он же на Кудайбергене как раз на разборе работает. У него контейнер свой там. Серьезно? Да, я тебе говорю, да я ему позвоню, узнаю. Давай. Да, все, сейчас. Секундочку, извиняюсь. Так, сейчас. Алло. Алло, Дима. Здорово. Узнал? Здорово. Да, конечно, братан. Я что звоню? Тут люди интересуются. Там каких-нибудь подозрительных движений нет на базаре? Там пацанчики подозрительные. С запчастями? Да, с запчастями. Да, были тут разные. Слышь, Димон, давай сделаем так. Я это номер скину, а ты свяжись потом и расскажешь. Хорошо? Да без проблем. Все. Добре. Ага, давай. Давай. Молодой сигарету. Значит, смотри, братан. Дима говорит, у них уже 2 месяца какие-то подозрительные пацанчики тусуются. Слушай, давай так, я тебе дам его телефон. А ты съезди и сам все узнаешь. Давай, выписывай. 0555 366 Дима. Кудайберген. Все. Че, на после шаг? Давай.
Жігіттер, біз мындай деп сөйлешкен емеспіз. Эмне эле болуп атасың? Өзүңө келчи. Төрт машина болды. Болды. Ушумен токтотолу. Талап, тоноп, сабап ойып жүрген башка кеп. Бирок биз бул жерден адам өлтүрүп атабыз, түшүнүп атасыңарбы, адам. Биз үчүн булга башка статья берет, башка. Бизди ким кармамак эле? Баары таптаза, брат. Көрдүңбү, бир да камера жок. Зарсана болбочу? Жигиттер, мындай кылганыбыз болбойт. Мен энемди билесиңер. Инвалид. Үйдө жатат. Эгер мен ТТК кирип кетсем, мен энемди ким карайт? Түшүнүп атасыңар, ким карайт, а? Энең сенин эле апаң барбы эми? Кандайчы энең? Ошондойчу эле. Кандай энең? Басқачы сүйлөшөлү. Отургулачы. Азыр личный движениянын кереги жок. Темпо тура айтып. Бул жагын аттуу эле макрух болуп кетти. Акыл менен иш кылып, бир жумат ишке кармайбыз. Телефондорго эч ким тийбесин. Жакын арада один врачка келип өзү пихать этет. Ага чейин барчу жерлериңерге баргыла. Бир жумадан кийин кайра жолугушабыз. Да. Здорово, братан. Это Димон, я от Славика звоню. Ага. Записывай номер. 553 007. Не торопись. 3 шестерки. Все, рахмат, Дима. От души тебе. Давай. Ассалаумағалейкум. Уалейкум. Гел таке. Қандайсың, брат? Гел. Жақсы. Маған біліп берші. Кімге таңдық екен маған номер? Так. Номер Сатарбеков Искен деген жігітке таңдық екен.
соттолуп турбу? Карап көрсөң. Соттолугу. Ооба, соттолуптур. 3 ай мурун түрмөдөн чыгыптыр. Эмне болуп соттолуптур? Угон менен соттолгон экен. Насар жок. Дареге бар экен? Дареге деген тапкач. Дарегини жазып ал. Жаз. Бишкек шаары. Восток 5. 24-үй. 13-чү квартира. Так маалымат керекпи? Рахмат. Мейли. Таке. Кол коюп койчу. Рахмат. Байым. Так, Аке. Менде сизге бир суроом бар да. Неге мени тайган деп койдуңар эле? Менин бир курсташым бар. Тайган деп койчубуз. Сага аябай окшош. Жаш кезинде кыйын спортсмен болчу. Катуу да чуркачу. Азыр деле формада болуш керек. А эмечи? Тиги Опадези көрдүңбү? Көзүңдү албай жакшылап карап тур. Макулбу? жарайт. Ишин уктап алайын. Такойке. Бир киши кирип бартат. Окшош экен, карасаңыз. Не кылабыз? Биринчи ташта терезени такылдатып ачтырбайлыбы? Жок, байкап калат. Не чечтин Тоспа эке? Мен тирүү кезимде үйрөнүп ал. Эшикти ачкан даяр бол. Макул.
Инчек. Мен ылдыйкы кабаттан болом квартираныкмын. Затоп болуп атат. Краныңды койсуңар, бай. Апар родаға. Уурдатып жатам кимге жаштыгымды, улгайды сени көпкө көрбөй көзүм. Көдөндү жарып чыккан үшкүрүккө окшото берчи болдум өзүмдү өзүм. Мен үчүн сени сүйбөй коюу күнөө, бакыт деп сени мага берген дүйнө. Сенсиз өткөн өмүр жалаң арман, сенсиз өткөн күндөр бары жалган. Мен үчүн сени сүйбөй коюу күнөө, бакыт деп сени мага берген дүйнө. Сенсиз өткөн өмүр жалаң арман, сенсиз өткөн күндөр бары жалган. Ордуңду толтура албайсыздай күкүк, мулканган күкүккө да убал керек. Мендеги сүйүү менен бул тагдырда бактысыз болууга мүмкүн эмес. Мен үчүн сени сүйбөй коюу күнөө, бакыт деп сени мага берген дүйнө. Сенсиз өткөн өмүр жалаң арман, сенсиз өткөн күндөр бары жалган. Түгөн күн келет менин күтүп жүрүп, күтүүдөн кетти айлам күйүп күйүп. Кагазды өрттөсөң да гүл калап, жүрөгүм гүл калтырбай күйүп жанат. Мен үчүн сени сүйбөй коюу күнөө, бакыт деп сени мага берген дүйнө. Сенсиз өткөн өмүр жалаң арман, сенсиз өткөн күндөр бары жалган. Мен үчүн сени сүйбөй коюу күнөө, бакыт деп сени мага берген дүйнө. Сенсиз өткөн өмүр жалаң арман, сенсиз өткөн күндөр бары жалган, бары жалган, бары жалган, бары жалган. Бири келсе, бири кетсе, өзгөрөбү көп нерсе, өзгөрөбү. Өмүрүмө бири келсе, бири кетсе, өзгөрөбү көп нерсе, өзгөрөбү көп нерсе. Бири келсе, бири кетсе, бири келсе, бири кетсе, өзгөрөбү көп нерсе, өзгөрөбү көп нерсе. Бири келсе, бири кетсе, бири келсе, бири кетсе, өзгөрөбү көп нерсе, өзгөрөбү көп нерсе. Өмүрүмө бири келсе, бири кетсе, бири келсе, бири кетсе, өзгөрөбү көп нерсе, өзгөрөбү көп нерсе. Бири келсе, бири кетсе, бири келсе. Кескизди, мамилени тез кеспей, баары мени жеккөрүчүккө дебечи жөнчү антпей жемни. Жерсин үчүн тегиренгенде каадаланбай эле койчу, азырынча жок небериңдерди эркелебей турчу, жумойчу. Мен жакшы, сен жаман, сен жакшы, мен жаман. Эгерде мага мендей адам кезиксе, мен ага сөзсүз жагам. Ойлобу анан кереги жок мага садаган. Азыр түшүнбөсөң жанадан, акты издеймин карадан. Жол мына баратам. Мына музыкага эзилгеним, угарманымда элим менин, аткарып беремин ак кандай терим. Мен сындырып алып,
40 мүнөт убакыт бергиле жигиттер. Азыр келип туруп чачыңарды алам. Тергөөчү чакырганда алып келе макулбу? Чото окшошпой атат. Кебеттен ошо бандиттердин айырмасы жок болуп турду го. Экинчи аял жок беле? Мен каяктан билейин? Акыркы өкмөттүм сенде. Таап берчи аяш.